Саламатсыздарбы урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү биздин көрсөтүүбүздө өзүнүн салымын спорт жаатында өлкөбүзгө сиңирип жаткан Абдыганы агайыбыз тууралуу чагылдырып бермекчибиз. Анда эмесе биз азыр ошол съемканы тартканы агайдын спорт залына жөнөп жатабыз. Көрсөтүүнүн соңуна чейин биз менен болуңуздар. Так, значит, балдар азыр упражнение бұл спортивная лестница, бұл деген сілердің бүтүңөрүнүн шамдак айларына керектүү упражнениялар жасалат. Ошондуктан баардыгыбыз бой-боюбузду карап туруп, катар-катардан менен адашпастан туура жасаган аракет кылабыз. Так, значит, азыр таптар менен басылышыңар, жалпы бүтүңөр керек, ошону тез эштейсиз, шамдак айлар. Спит, конечно, балдар. Мыштым tutuyor, mıштым ayırlar ya, Урматтуу телекөрүүчүлөр, мына өзүңүздөр көрүп жаткандай, биздин көрсөтүүдө ар дайым спортчу болобу же болбосо машыктыруучу болобу, теге эле биздин өлкөбүзгө спорт жаатында салым кошуп келе жаткан мекендештерибизди чагылдырып келебиз. Бүгүн да ушул Абдыганы агайыбыздын эмгегин жогоруда айтып өткөндөй силерге чагылдырмакчыбыз. Анда эмесе агай менен маекти баштасак. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Келиңиздер. Башыбы өткөрүп атасызбы? Ооба. Биздин телекөрүүчүлөр алдыңызда саламдашып алсаңыз болот, телекөрүүчүлөр. Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Агай, ушул бүгүнкү биздин көрсөтүүбүз өзүңүзгө белгилүү болгондой, бир спортчунун ушул спортко кантип келип калды, кандай ийгиликтерди жаратты, же болбосо кандай спортчуларды тарбиялап чыгарды, ушул мазмунда болот. Бүгүн сиздин ушул спорт дүйнөңүздү биздин телекөрүүчүлөргө ачып бергени келдик. Анда эмесе алгачкы суроом, бул залда кайсы спорттун түрлөрү боюнча машыгуулар өтөт? Бизде бир канча агайлар иштейт. Алар иштеген спорттун түрлөрү бул грэплинг, жуи-джитсу, бокс жана кикбокстун спорттун түрлөрү боюнча машыгуулар өз тартиби менен өтүлүп турат. Сиз кайсы спорт боюнча машыгасыз? Мен бокс боюнча машыктырам. Бокс боюнча. Себеби бүтүн калып калып атат да. Бут эгер убагында алып келсең, колуң ушу бүтүн азайып кетет. Ошондо колдорун жеңилдетет. Анан муштум тийбей калсын. Муштум сөзсүз тийиш керек. Колдор бош чыгыш үчүн эмне кылыш керек агай? Бош чыгыш. Чекеймен кызыгуу болгон, ушу мектепте окуп жүргөн кезде, ушу биздин мектепке келип, мындай набор кылып жүргөн экен агай. Ошону классташтарыман угуп калып, анан бокс залына келип, ал жердеги атмосфераны көрүп, абдан мага кызыктуу болгон да. Ошондон баштап, ошол мектепте окуган кезимден баштап бокска кызыгуум башталган.
Өз кичинекейимде деп калабыз да. Өзүңүз кайсыл жактын кулуну болосуз, кайсыл жакта өсүп чоңойгонсуз? Мен өзүм 1974-жылы Ош шаарында туулганмын. Ош шаарына караштуу номер 36 мектепте окуп баштап, андан кийин номер 17 мектептен бүтүргөнмүн. 1986-жылдан баштап ал кездеги Ош областынын олимпиадалык үмүткерлеринин даярдоочу спорт мектебинин бокс түрү менен машык баштагам. Кээ бир адамдар ошол бир кесипти тандаганда кийин өкүнүп калышат да. Кандайдыр бир ийгиликке жетпей калышы мүмкүн, же болбосо жашоосунда түрдүү бурулуштар болуп кетиши мүмкүн. Мындай өкүнүп калган учурлар болот да. Сиз ушул кесипти тандагандан мындай өкүнбөйсүзбү? Эми кандай десем, жашоодо ар түрдүү нерселер болот экен, бирок азыркы учурда 20 жыл болду иштегениме мен эч кандай өкүнбөйм. Кайра мен чынын айтса абдан ыраазымын. Ушул бокс кесибин тандап, ушу бокска өзүмдүн ушу болгон убактымды, өмүрүмдү бергениме үчүн мен абдан ыраазымын. Бул Абдыганы жөнүндө айтып кетсем, Абдыганы жаңыдан иштей баштаган учурда бул өзүнүн мектептин окуучусу болчу. Олимпиадалык спорт мектебинде жаштар ортосунда курама команданын мүчөсүнө кирген областтын, республикалык медештерде, областтык медештерде жогорку ийгиликтерге жетишкен жакшы окуучу болчу. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген машыктыруучусу деген маамга чейин жетти өзү. Учурунда жаш өспүрүмдөр ортосунда, жаштар ортосунда Кыргыз Республикасынын курама командасынын ага машыктыруучусу болуп жүрдү. Ага машыктыруучу болуп жүргөн учурда Жалал Абадтан чыккан Далибаев Исламбек деген бала бар эле, ошол жаштар арасындагы олимпиадалык оюндарга путевка алды. Ошону даярдаган ошол Абдыганы болуп айтылат. Мисалы айтып калышат да, азыркы учурда аябай мындай популярдуулукка ээ болуп атат да жанагы эрежесиз эр урушчу. Бирок ошол эрежесиз эр уруштан чемпион болгон спортчулар дагы бул бокс аябай кыйын, аябай татаал спорт деп айтып калышат да. Сиз ушуга көз карашыңыз кандай? Мен көз карашым айтмага ар бир спорттун түрүн мен сыйлайм. Анан айтайын дегеним, бул биринчи очередте агайынан орусча айтканда зависит этет. И баланын өзүнөн зависит этет. Эгер агай ошол балага туура түшүндүрүп берип, туура методикада, туура жол менен тарбиялап өстүргөн болсо, анда татаалдыкта азыраак болот, ийгиликке жетишүү дагы кандай десем жетишкенге болот да. Эрежесиз эр күрөшүндө абдан өзүнчө татаал эмелери бар. Мен ыкмалары бар, мына телевизордон да көрүп жүрөбүз, башка сахнадан деле көрүп жүрөбүз. Ал жерде деле оңой эмес, ал жерде деле кыйын. Азыр биз жогоруда сизден машыгууларыңызга көп болуп калдык. Көргөзүп бербейсизби? Кандай машыгууларды өткөрөбүз? Бир-эки машыгуулардан көрсөтүп бербейсизби? Макул, жарайт. Урматтуу көрүүчүлөр, мына бизде бул инвентарды спортивный лестница деп коет. Бул абдан көп спорттун түрүнө колдонсо болот. Бунун биринчи пайдасы, основной пайдасы бул координация движения ног дейт. Бутка да? Бутка. Сен эгер буттун кандай десем, шамдагайлыгына, ылдамдыгына, баттыгына жана реакциясына жана сезүү билүүсүнө абдан чоң пайдасын келтирет. Бул лестница менен абдан көп упражнениялар жасаса болот. Мисалы үчүн ошонун эле бир түрүн айтып берейин. Мисалы үчүн футболисттерде абдан көп колдонушат ушул упражнение. Мисалы үчүн кирип квадратка кайра чыгат. Максат ушу квадраттын мындай десем, точно кирип кайра точно чыгуу. Именно буттун учуна на носочках. Да. Ооба, туура айтасыз. Мына ошону эле бир каптал менен бир капталдан экинчи капталга кирет, анан кийинкисине уже экинчи квадратка өтөт. Ошентип эле баттан бара берет. Буну жасаганда бүт жамбаштык таздар иштейт, буттун шамдагайлыгы кетет. Буну бат жасайт. Ошол эле упражненияны мисалы үчүн каптал менен да алып барса болот. Буну да бат жасаганга аракет кылыш керек. Туура квадратка кирип чыкканга аракет кылыш керек. Бул дегенде кайсыл жак капталыңыз менен баратсаңыз, ошол каптал жактагы биринчи баштайт ыкманы.
Демек бул туттун ылдамдыгы менен мындай сезгичтин күчөтүп Сездигич жана шамдагайлык. Мисалы үчүн мына алдыңкы бут менен киресиз, кайсыл каптал менен барасаңыз, кайра чыгасыз. Кийинки движение ушу буттун жарымында жана ушуну бат жасап, бат сезгенге аракет жасаганга аракет кылыш керек. Колдун кандай көнүгүүлөрү бар? Боксерский стойкага туруп, алдыңкы бут менен биз удар жасап, жана бутубуз менен туура квадратка киргенге аракет кылышыбыз керек да. Ошондо боксердо сезүү пайда болот, точность пайда болот, жана шамдагайлык болот. Баттан урат, кайра чыгат. Анан кийинки квадратка кирет. Ушуну бир калыпта, бир движениеде кете берет. Кол менен бирдей кетиш керек. Ооба, бирдей кетиш керек. Ушуну эле алдыңкы колдо иштетсе болот. Анан кийин ушуну эле алдыңкы бут киргенде арткы колду соксо болот. Кайра ордуна келет. Же болбосо ушул эле квадратка алдыңкы бут киргенде эки удар соксо болот. Кайра обратное движение. Бул деген боксер соккондон кийин ордунда калып калбаш керек да. Сөзсүз коргонуу ыкмасын жасаш үчүн ушул квадраттан чыгып кетиш керек. Ушул жерде бир суроо пайда болду да. Мисалы баягы атактуу спортчу, атактуу актер Брюс Ли бар да, тааныйсыздар Брюс Лини. Ошол айткан экен да. Колдун ударын чыгарыш үчүн бутка иштеш керек. Удар буттан чыгат деп айткан экен. Ошол кандай? Бул абдан туура айтылган сөз. Себеби бокста, боксерлордо биринчи очередь баш иштеш керек, акылдуу болуш керек. Экинчи очередте бут иштеш керек. Эгер боксердун буту туура эмес ыкмаларды жасап, алдыга аркага жылуу же соккон кезде жылгандары туура эмес болсо, анда голго абдан чоң кыйынчылык келет. Демек, колду туура колдонуш үчүн бутту биринчи бутка биринчи иштеш керек. Ошолордун бир ыкмасынын себеби ушул биздин спортивный лестница абдан чоң жардам берет. Абдыганы бул кичинебизден бирге чоңойгонбуз. Ошол залга келгенден баштап бир тренерде чогуу чоңоюп, чогуу соревнованияларга барганбыз. Азыр дагы бирге иштейбиз да, ушул залдачы. Спортто эң жакшы бокстан ушунчалык техникасы күчтүү, жакшы боксчу болгон да булчу. Окууну бүткөндөн кийин бул сразу эле мектепте иштеди. Андан кийин ошол спорт залга завуч болуп ишке кирди. Андан кийин тренер болуп иштептир. Башка спорт залдарда Бишкекте сборный команданы жетектеп, ошол жакта жүрдү. Ош деле алайлы биринчи. Оштун эң жакшы мыкты тренерлердин бири да бул. Балдарды жакшы чыгарууда. 1995-жылы өзүм как боксчу катары бокс карьерамды аяктагандан кийин анан физкультурный колледжди бүтүргөнмүн. Ошондон кийин 1998-жылдан баштап спорт тармагына именно бокска машыктыруучу болуп келгенмин. Мына буюрса 20 жыл болду. Ошондон бери ушу бокс тармагында иштеп жүрөм. Карьерамды аяктап спортчу болгондон кийин деп атасыздар. Спортчу болгон менен машыктыруучулук кесиптин кандай айырмасы бар экен? Кимиси татаал экен? Чынын айтса, машыктыруучу болуш абдан татаал экен, бирок айта кетейин, өзүбүз машыгып жүргөн кезде, боксер болуп жүргөн кезде бунчалык татаалдык экенин мындай билсек да, ыкыр-чыкырына чейин сезбейт экен элек да. Чынындап айтканда, машыктыруучулук кесип абдан татаал экен. Эмнеси татаал экен? Бул жерде кандай десем, сен ушу боксерго болгон сезимиң, көз карашың, анын кандай үйрөтүп, кандай даярдап, кандай тарбиялап, кандай чоңойтуп, республикалык, шаардык деңгээлде, республикалык деңгээлде, ошондой эле эл аралык деңгээлде кандай алып чыгыштын ыкмаларын, жолдорун үйрөнө билишиң керек экен да машыктыруучу болуп. Мен биринчи келгенде агай бул ушинтип бүтпөш керек деп бизди дагы соревнованияларга чыгарып, мындай кылса бул жеңилет, бардыгы эле жеңилет деп, анан ушинтип жакшы ийгиликке жеткенбиз.
ошентип Кыргызстанда боксерлорду көбөйтүп дегендей. Мен да ушундай агайлай болуп, жакшы спорт шеберин болуп, бокстун Кыргызстандын президенти болуп чыгышым керек дейм. Тандоо эмес, бул жерде бизге балдар өздөрү келишет, кээде ата-энелер алып келет. Ошол жерде бизде жылда мына мен азыркы кезде областтык олимпиадалык үмүткерлерди даярдоочу мектебинде иштейм. Бизде жылда набор болот балдардычы. Ошол кезде бир группабызда кээде 16 бала, 20 бала, андан ашык бала болуп калат. Анан ошолор менен иштеп, биз кандай десем, кээде баланы көрө билесиң, кээде билбей каласың. Кээ бирки балага кандайдыр бир сен айткан нерсе түшүндүргөн, көрсөтүп, үйрөткөн нерселериң бар жетет. Кээ бирки балдарга кечирээк жетип калышы мүмкүн. Ошолордун баардыгын тренер көрө билиш керек да. Анан чемпиондорду тарбиялоодо дейсиз, кандай ыкмалар керек дейсиз. Чемпиондорду тарбиялоодо бул абдан бир сөз менен айтып берүү абдан кыйын. Машыгып жүрчү, бастан бокска кызыгы өтө күчтүү эле. Анан биз кийинчерээк көрбөй эле калдык, үйдө көп мезгилде турбай эле калды. Соревнованияга кетет, айлап кетет, турнирлер жеңип келет. Жеңгенде да биринчи, экинчи месттен алып келет, сөзсүз призовой место ээлешип, кубоктар менен, медалдар менен келчү. Анан башка мамлекеттерге дагы барганда дагы биз өзүбүзчө бир туугандар бардыгыбыз сымдык менен карап элек. Баламын өзү кичинесинде аябай чайыр, шаңдуу жүргөн бала эле. Физкультурага көп катышат эле. Немеге кетет эле андай. Тренировкаларга барып, тренировка кылып келет эле. Келген сайын орден алып келет эле. Орден алып келген сайын сүйнөт элек. Менин баламы биринчиликти алып келди, экинчиликти алып келди деп. Аллага шүгүр, ошонун аркасынан иштеп атат. Иштеген ишине мен сыймыктанам. Өзү ошо ишти каалаган экен, ошо ишти алып кетип атат. Жаман болбоду. Көп балдарга ошо тренировка кылып, үйрөтүп, балдары ошо колундагы учениктери бардыгы агай деп сыйлап турат. Аллага шүгүр. Бул да болсо бир Кудайдын берген белеги. Эми мындан бияка дагы Кудайым эми тынчтык берсин.